маданиятына эмгек сиңирген ишпер наамынын ээси скульптор Базарбек Сыдыковду тааныбаган адам болбосо керек. Ал Кожомкул атындагы спорт сарайынын алдында жайгашкан Кожомкул Баатырдын жана Борбордук аянттагы Айкөл Манастын айкели мына ушул кишинин колунан жаралган. Мындан тышкары чоң сынактарга катышып көптөгөн байгелерди багынткан белгилүү айкелчи учурда Кыргыз Республикасынын эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин көрүстөнүнө бииктиги 1 метр 30 сантиметрди түзгөн эстелик жасап жатат. Ушундай бир эстеликти аларча көрсөтөндө кызыл граниттен Казакстандын Курдайдан кызыл гранит алып келип жасайбыз. Ал таш азыр пока заказ берилекпиз. Буюрса жакын арада алып келип баштаганын алдында турабыз. Сүйүнбай атабыз өзүнүн жазуучу устолунда китеп калемин алып отургандагы сүрөтү, анын арт жагында болсо жанагы Пегас, канаттуу ат, лириканын символу катары эсептелет. Айкелчинин жараткан эмгектери менен таанышып жатканыбызда Сүйүнбай Эралиевдин кызы Зоя Эралиева келди. Ал атасынын эстелигин таланттуу скульптор Базарбек Сыдыковдун жасап жатканына сыймыктанат. Сыдыков деген аябай белгилүү, аябай таланттуу скульптор. Ошону билип, анан кийин билебиз да, что ушундай киши жашынакай памятник куруп берет атабызга деп. Таланттуу адам, биздин атабыз таланттуу киши болчу. Эми таланттуу адамга таланттуу скульптор керек болуп атат. Базарбек Сыдыков өзүнүн көпчүлүк эмгектери Казакстанда орнотулганын айтып, ал жактын алкышына татып жүргөнүн айтты. Башка чет өлкөлөрдөн да кишилер тапшырык берип, кызыгаарын билдирди. Ал эми учурда Москвага коюла турчу Чыңгыз Айтматовдун айкели боюнча сынак болуп өттү. Ага Базарбек Сыдыков да катышкан. Эгерде жыйынтык оңунан чыкса, анда Чыңгыз агабыздын айкелинин үстүнөн иштөөгө даяр экенин билдирди. Азыр конкурстардан Чыңгыз Айтматовдун эстелигин Москвага койгон жатабыз. Ал жерде конкурс болуп өттү. Бишкек шаарында Гапараитов атындагы музейде эстеликсин жасай турган болуп конкурс болуп өттү. Азырынча жюри тандап алып элек. Скульптор өз чыгармаларынын чет өлкөгө чыгышын жана кыргыздарда ушундай адамдар бар экенин билишин каалайт. Бирок кээ бир учурларда идеялар уурдалып кетип жатканына нааразы. Москвага, Францияга кеткенде бир эсимде да, Францияга кеткен иштеримди $600 десем, бир тыйын дагы кайтып келген жок, ошо ойдон келбей калды. Аны мындай биз сурак алып, сураганда да билбейт экенбиз. Ошонун бир жол-жоболорун билишибиз керек. Базарбек Сыдыков азыркы мезгилде сүрөтчү, скульптор болом деген жаштар аз экенин айтат. Бирок арасында айкелчинин устаканасына келип, үйрөнөм деп кызыккандар бар. Бул дагы болсо чыгаан скульпторлордон учугубуз кур эмес экенинен кабар берет. Үйрөнөм дегендер болсо келип карап көрсө, кызыкса мастерскойго келишсин. Искусство адамдары эргүү келгенде көргөн нерсесин оюндагыдай кылып жарата ала турган талантка ээ. Алар фантазиянын күчү менен көптөгөн кызыктуу жана асыл буюмдарды жарата алышат. Рыскүл Жайлообай кызы, Акылбек Өмүрбеков, Next TV телеканалы.